Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаменов жана Батыров агайларыбыздын калемине таандык ой өрүшү Кругозор китебинен номер 34 сабак автомобилдер деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Эмнелер тууралуу кеп болот? Биринчи автомобиль, экинчи түзүлүшү, үчүнчү турмушта мааниси, төртүнчү автомобилдин түрлөрү, бешинчи кызыктуу маалыматтарга күбө болосуздар. Биринчи автомобиль 1769 жылы Куньо, Францияда буу менен жүрүүчү машинаны ойлоп тапкан. Ал эми 1885 жылы Бенстин бензин менен жүрүүчү автомобили чыккан. Экинчи түзүлүшү. Биринчи чанак коопсуздукка керек, экинчи шасси 4 дөңгөлөк, жармоктор, руль, тормоз, муфта, акселератор менен башкарылат. Үчүнчү мотор, радиатор, аккумулятор, карбюратор. Ал эми төртүнчү электр системасы, от алдыруу, стартер, үн булагы, жарык булагы, дисплей. Турмушта мааниси. Коомдун транспортко көз карандылыктан куткарат, которулуу каражаты, каалаган учурда пикник, саякат, прогулка, каникулдарды өткөрсө болот. Айылга, дачага кыска мөөнөттө барса болот. Азыркы дүйнөдө 825 миллион автомобиль бар. Төртүнчү түрлөрү. Седан, багажниги, кузову бар автомобиль. Универсал багажниги жогу. Хэтчбек бул багажниги салондо боло алат. Внедорожник бул шиналары кең, өзүн-өзү тартуучу автомобиль. Жарыш автомобилдери. Бешинчи кызыктуу маалыматтар. Эң коопсуз автомобиль Обитатель 1 2003 жылы брондолгон. Ага 12 аскер батат. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Эң кымбат лимузин Линкольн $100,000. Эң кымбат суперавто Ferrari Enro $675,000 турат. Маани бериңиздер, урматтуу угармандар. Өтө маанилүү ой айтылат. Шофёрду көзөмөлдөө үчүн жүк автомобилинде атайын шофёрго датчиктери бар смарт кеп кийгизилет. Смарт кеп деген бул акылдуу кепка дегенди билдирет. Ошол шофёр уктап баратса эгерде, компьютер кабар берет, сигнал менен аны ойготот. Эң көп жүк артуучу автомобиль бул 363 тонна жүк көтөрөт. Германияда өндүрүлгөн ыңгайлуу үй деген автомобилде 2 орунду кровать, кухня, розетка, телевизору бар. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен автомобилдер деген темабызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.